Достор, биз оюнубузду уланта берели жана жаман байланышуунун дагы бир скриншоту. Бул жерде эмне тура эмес, кандай деп ойлойсуңар? Мындай учурда жакшы байланышуу кандай болуш керек? Кандай деп ойлойсуз? Жакшы байланышуу ушундай болуш керек. Мааниси эмнеде? Мааниси суроолорду жеке билдирүү аркылуу эмес, жалпы топто бериш керек. Эмне үчүн? Жооп жөнөкөй. Эгерде суроолордун баары, билдирүүнүн баары группага жазылса, топтун мүчөнүн баары ошол маалыматка ээ болушат жана бир толкунда болушат. Элестетиңиз, эгерде 20 адам өзүнүн суроосун бир адамга эле улам сайын бере берсе, анда бул абдан ыңгайсыз болуп калат. Андан көрө суроону топтон, группадан берсеңиз, анда баары эле жоопту алып калат жана бир кишиге личкага деп коебуз, жазганга кереги жок болуп калат. Группага суроо берүү жана жалпы үчүн жооп алуу бул абдан ыңгайлуу жана убакытты үнөмдөйт. Бул топтук жана тайпалык иштөөдө абдан жакшы тажрыйба. Ошондуктан келгиле достор, бири-бирибиздин убакытыбызды сыйлайлы.